Кичипейлдикке видеонун алдындагы ушул бармакча белгисин баскан ар бириңиздерден ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Орусиянын Москва шаарында караоке барда мушташка катышкан 6 кыргыз жараны кармалды. Бул тууралуу орусиялык басылмалары жазып чыкты. Жазылган маалыматка ылайык окуя 21 январда Москванын Куржон чайканасында болгон. Мушташ эмнеден чыкканы белгисиз. Полиция кызматкерлери келген учурда эки жара мушташып калган төртөө карап турушкан. Алардын бири чек арадан өтүү эрежесин бузган үчүн айыппул салынып мекенине депортацияланат. Төкмө акын Болот Назаров эч жака чыкпоо тил каты менен бошотулду. Бул туурасында Бишкек ШИБинин маалымат кызматынан кабарлашты. Белгилүү болгондой мындай чечим сот тарабынан кабыл алынды. Белгилей кетсек, кече 22 январда Темиров Лайф иликтөөчү журналисттердин кеңсесинде милиция кызматкерлери жана бет капчан адамдар тарабынан тинтүү жүргүзүлүп, журналист Болот Темировду укук коргоочулар кармап кетишкен. Андан кийин акын Болот Назаров дагы кармалганы кабарланган. Бүгүн 23 январда журналист менен акынды колдоп, алардын бошотулушун талап кылган митинг болду. Свердлов райондук соту журналист Болот Темировдун баш коргоо чарасын карап, эч жака чыкпоо тил каты менен бошотту. Ош облусунун Кара Суу районундагы Маады айыл аймагында Кыргыз Чек айылындагы турак үйдөн өрт чыкты. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматта жазылгандай, өрттү өчүрүүгө жалпы 2 бөлүм тартылган. Өрт саат 07:37-де чектөөгө алынган. Учурда өрттү толук өчүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Видеонун алдында колду басып, жана каналыбыздагы эң туура жазуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кызыл жазууну басып, жандагы коңгуроочону да сөзсүз түрдө басып кетиңиздер.